Салам достор. Бұл видеода М-банк тіркемесінде жаңы қосылған қызматтар туралы қысқаша таныштырып кетеміз. Так, М-банкқа кіреміз. М-банкқа кіргенде ылдый жағынан сол жақтан екінші сервисі деген пунктқа кіреміз. Кіргенде сол жақта госуслуги деген бар. Ошоны басабыз. Бұл жерге кіргенде запрет на выезд в РФ дейді. То есть Россияға черный списокка кіріп қалғандарды ушул жерден көре алсаңыздар болады өзүңүздөрдө. Запрет на выезд в РФ деп басқаныңызда мындай уведомление чыгат. И продолжить дегенди бассаңыз, сиздин фамилияңыз черныйда барбы жокпу, ошол боюнча маалымат чыгат. Так, кийинкиси штрафтар боюнча мои штрафы и мой авто деген эки бөлүк бар. Экөөнүн разницасы, мисалы, бул жерде мына мои штрафы деп турат. Ошого киребиз. Бул жерге киргенде ГАИнин же башка протокол аркылуу жазылган штрафтар чыгат. Бул жерде азыр штрафов нет дейт. Менде штраф жок, ошон үчүн штрафов нет деп чыгат. Эгер штрафыңыз бар болсо, ушул жерге штрафыңыздын суммасы, кайсыл күнү жазылган, штраф боюнча маалымат чыгат. И ушул жерден төлөп койсо болот. Оплатить дегенди басып. Кийинки штрафтар боюнча мой авто дегенге киребиз. Киргенде бул жерге машинаны добавить этиш керек болот. Добавить автомобиль дегенди басып туруп, эң жогоруда гос номерди жазабыз машинанын. Андан кийинкисине ИНН, машина кимдин атында катталган болсо, ошонун атындагы ИНН жазылат. И название деген жерге. Названияга каалагандай сөз жазып койсоңуз боло берет. Өзүңүздүн атыңызды, же болбосо машинанын маркасын, же моя машина деп жазып койсо деле боло берет. И анан добавить этебиз. Добавить баскандан кийин машинаңыз бул жака сакталып калат. Сиздин машинаңызга келген штрафтар боюнча ошол жерден маалыматтар чыгып турат. Безопасный город боюнча, протокол боюнча ручной жазылган штрафтар бар, машинага жазылган штрафтар жазылып чыгып турат. Так, азырынча ушул бул видеодо. Кийинки видеодо картанын кодун, любой картанын, L-карт, визанын кантип кодун телефондон өзгөртсө болот, ошол боюнча кыскача түшүндүрөбүз кийинки видеодо. Видеого лайк басып коебуз и подписка кылып коебуз.